Ең оңай жолы Эвалан сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Жилика, министр Нуржигит Кадырбековдун сөздөрүнө жооп кайтарды. Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков буга чейин мамлекеттик иш-чараларга чакырганда келбеген ырчыларга чара көрүү керек деген пикирин билдирген эле. Ал мамлекеттик иш-чаралар биринчи орунда турушу керек. Кээ бир ырчылардын анча-мынча официалдуу кечелерге чакырып калсаң, тоюм бар эле дегенин угуп жүрөм. Мамлекеттик иш-чараларга чакырган учурда келбеген ырчыларга чара көрүү керек деп белгилеген. Министрдин бул пикирине ырчы Анжелика төмөндөгүдөй жооп кайтарды. Эми ырчыларды дагы жаңы министрибиз угуп койсун. Бир суроо: концерттик зал куруу планда барбы? 1. 23 жылдан бери эмгегимдин тарыхчасын ачып, бир грамота бербеген Маданият министрлигине мен дагы нааразычылыгымды билдирип кетейин. 3. Ырчылар арасында бир дагы мамлекет тарабынан өткөн концерттерге температура болсок дагы, жаңы төрөсөк дагы, COVID-19 болсок дагы чакыруудан калбай барып жатабыз. Керек болсо 15 жыл аралыгында чоңдор үчүн кой балким баалап калат деп резиденцияга барып, бир күндөн репетиция жаңы кезек күтүп ырдап келе жатабыз. Ыр жаздырганга же ошол эле жасаганга жетпеген акча төлөнүп калат. Анан албетте той багып келет бизди. 4. Жеке концертке тааныш билиш аркылуу гана министрликтен келип, куттуктоо сөз айтып калышпаса, айтор буга чейинки 2 министр тең тойго кетип, маданият өкүлдөрүнө көңүл бурулбай калган учурлар жок эмес. 5. Кече 20дан ашуун ырчылар эшикте, суукта Маданият министрлигинин чакыруусу менен бекер ырдап колдодук. 1 сом эмес, 1 саткан ысык чай уюштура алышпады. 6. Кээ бир чыгармачылыктагы ага-эжелерди көрүп кабыргам кайышат. Өз өмүрүн чыгармачылыкка арнап, тытынып соода кылып, акча таап, ошол акчага ыр жаздырып келишет. Клип, костюм, жайылтуу деген нерселерге укмуш көп акча кетет. Мунун баары чыгармачылыкка, угармандарына болгон сүйүүсү үчүн. Жети, ал эми кыялданып жүрүп алган маданият отличниги эмне берет? 100/1 арзандатуу бир жерге берилсечи. 8. Чара көргөндөй мамлекеттик кызматкер болуп, айлык алып жатабызбы? Мамлекеттин же министрликтин каттоосунан тастыктоочу күбөлүк алыптырбызбы? Же маданият күнүңөр менен деп бир куттуктоо кагазын беришиптирби? Ушул күнгө чейин ырчыларды чогултуп, жайын өткөрүлүш керек деп ойлойм. Улуу мун ырчылардан, жаштардан байкоочу кеңеш түзүлсүн. Ачык иштеп, келишимге кол койдуруп, анан чараларды көрө бергиле деп жазат ырчы. Маалымат булагы, аргумент чекит KG. Ырчы Нелянын апасы коронавирустан көз жумду. Тилекке каршы адамзаттын турмушун түп тамырынан бери өзгөртүп жаткан көзгө көрүнбөгөн коронавирус деген душмандан ырчы Нелянын апасы көз жумду. Бул тууралуу Нелянын жолдошу Урмат Усенов маалымдады. Буга чейин алар апасынын ооруп жатканын, сакайып кетиши үчүн калың элден дуба кылып коюуну өтүнүшкөн. Жамаатыбыз ырчыга, анын жакындарына, үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Маалымат булагы, Фабула чекит KG. Садыр Жапаров 8 жылдан бери биринчи жолу тоого эс алууга келдим. 2 күн мурда кызматтык милдетин өткөрүп берген Садыр Жапаров тоого эс алууга барды. Ал 1,5 айдан бери биринчи жолу 8 саат уктап, жаным жай ала түштү деп жазат соц тармактагы баракчасына. 8 жылдан бери биринчи жолу тоого эс алууга келдим. 1,5 айдан бери биринчи жолу 8 саат уктап, жаным жай ала түштү. Буга чейин 24 сааттын 20 саатын иш үстүндө өткөрүп жүрдүм. Себеби мурда мойнумда бир эле үй бүлөнүн жоопкерчилиги болсо, 1,5 ай бою 6,5 миллион элдин бүткүл кыргызстандыктардын тагдыры турду. Кудайга 1000 мертебе шүгүр. 6 октябрь күндөрү бир атка минердин чекесине черттирбей, бир айнек сындыртпай өлкөбүздө жаралган оор абалды колубузга алып, мыйзам талаасынан чыкпай, тынчтык жолу менен бийликти алмаштыра алдык. 2010-жылкы окуядан сабак алалы дедик. Ошого макул болуп, тынчтыкты сактап берген эл журтума терең ыраазычылык билдирем. Албетте 5 октябрь түнү 10 гүлүнөн бир гүлү ачыла элек чырактай уулубуз үмүттүн каза болушу баарыбызды өкүндүрөт. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торкоо болсун, Кудайым бейишинен берсин демекчимин. Куран окуп туралы, башка арга жок. Андан сырткары миңдеген ашуун жарандарыбыздын жаракат алышы да кейитпей койбойт. Сакайып кетишин тилейбиз. Колубуздан келишинче жардам бергенге аракет кылабыз.
1,5 айдан жарымын гана толук кандуу иштедик. Ушул аралыкта бир топ иштерди аткарганга үлгүрдүк. Бир топ жылдан бери басылып жаткан кагаз иштерин ревизия кылып чыктык. Көптөн бери чечилбей келген трансформация маселелерин чечтик. 100 миңдеген ылдый кредит алып, үстөгүн төлөй албай жүрүшкөн жарандарыбызга 3 айлык үстөгүн мамлекет тарабынан жардам кылалы деген чечим чыгардык. Айла жок, мамлекеттин күчү жетсе баарына жардам берет элек. Жокко айла жок экен. Бирок Кудай буйруса ага да жетебиз. Убакыт керек. Кыскасы аз убакыттын ичинде колдон келишинче көп иш жасадык. Кудай буйруса мындан ары да баары жакшы болот. Мен деле Нельсон айткан. Бийлик башына келген адам өч алуу менен иш баштаса, андан мамлекетти жоготот. А эгер тараптарды чогултуп, бириктирүү менен иш алып барса, улуттун бекемдигин орнотот деген. Тарыхтан сабак алып баштаганды үйрөнөлү. Ынтымакта бололу, урматтуу кыргызстандыктар, деп билдирүү калтырды. Маалымат булагы, Аргумент Чекит, KG. Садыр Жапаров. Жаздан тарта электр жарыгы боюнча чектөө болбойт. Өлкөдө электр жарыгына болгон бааны арзандатуу убада кылынды. Бул тууралуу президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 9 ноябрда Нарында эл менен жолугушууда билдирди. Жапаров 2021 жылдан жаз айынан тартып электр энергиясын колдонууга чектөө алынат деп убада берди. 30 жыл чыдадыңар, дагы бир кыш чыдагыла. Жаздан тарт эч кандай чектөө болбойт. Электр энергиясына болгон тариф мурдагы бойдон калат, деди премьер. Ошондой эле банктардан 100 миң сомго чейин насыя алгандарга мамлекет тараптан жардам берүү боюнча айтты. 100 миң сомго чейин насыя алгандардын 3 айлык үстөк пайызын мамлекет тарабынан төлөп берели деп жатабыз. 100 миң сомдон жогорку суммадагыларга жардам берүүгө мамлекеттин күчү жетпейт экен. Биз болгон күч аракетибизди жумшадык. 100 миң сомго чейинкилер дегендерди билесиздер, аябай начар шартта жашагандар. Биз аларга жардам берүүнүн булактарын таптык. 1 миллиард 200 миллион сом сарпталат экен бюджеттен. Муну менен биз 600дөн ашуун үй бүлөгө үстөк пайыз төлөөгө жардам бере алабыз. Банктар, каржы компаниялары менен чечишип, токтомду баарына жеткиликтүү кылып жазып коебуз. Декабрь, январь, февраль айларында үстөк пайыздарды төлөсөк деп жатабыз, деди Садыр Жапаров. Айта кетсек, учурда эл электр жарыгынын 1 киловатт сааты үчүн 77 тыйындан төлөйт. Бул тариф айына 700 киловатт саат электр жарыгы пайдалангандар үчүн. Эгер 700 киловаттан ашык колдонулса, анда ар бир ашыкча колдонулган киловатт сааты үчүн 2 сом 16 тыйындан төлөйт. Көпчүлүк өкмөттөн электр жарыгы үчүн бирдиктүү тариф коюп берүүнү, ал тариф 70 тыйындык деңгээлде болушу керектигин талап кылып келет. Ага карабай буга чейин өкмөт башчылар электр жарыгына болгон бааны акырындык менен көтөрүү керектигин, ансыз энергетикалык системди оңдоо кыйын экенин, Кыргызстандагы тариф чөлкөдөгү коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу бир топ арзан экенин айтып келишкен. Быйыл Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү былтыркыдан 2 миллиард метр кубка аз. Энергетиктер кышында светти мал-малы менен өчүрүп болбой турганын айтып жатышат. Маалымат булагы, Суперчекит, KG.